Söyleyin de. Vay болчу да. Мен ушуну ойлоп атпырмынчы. Туруп сен бир куплет ырдатып кал, Баягы жактырган жигитиң барбы? Ооба, жазып атышат. Ырдаганды көрүп просмотр болот. Сүрдөнгөндө унутсам. Арабаңыздар, ардактуу Медиа 24 каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз сиздерге эл ичинен чыккан өзгөчө таланттарды тааныштырабыз. Алыскы Аксы жергесинен келген Нурайым Акылбекова. Салам, Нурайым. Саламатсызбы? Кандай келдиңиздер? Жакшы. Келгениңиздер канча күн болду? Бир жумадай болуп калды. Эми ушул баягы маегибизди алгач бир жагымдуу музыка менен баштасак, Макул. Сендер эмес болсун. Сурансаң укпас, сөзүн далайдың, сууларда яккан, күндү самаймын, сезимим жырган, гүлүңдөп жүзүң, сени алып келчү, жолду караймын, жакшынакайым, жарыкты белесиң, жан дүйнөм Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң, качан келесиң. Кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден өзгөнүндө мен карагым келип караның издеп карайып барат көздөрүм менен жакшынакайым жарыкты белесиң жан дүйнөм эле неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң качан келесиң качан келесиң качан келесиң. Азамат, эмиңе береке. Рахмат. Бул ким чыгармасы болду? Сыймык Бешекеевдин. Кимдин чыгармаларына жакынсың? Баягы обончулардан, аткаруучулардан, акындардан кимдин чыгармасы сага көбүрөөк жагат? Көбүнчө комуз четкен үчүн Сыймык Бешекеевдин ырларын ырдайм. Ырдаганды көрүп просмотр болот, ошондон азыр Эрлан Адаштыкын эме олону жакшы ырдай берем. Өзүңдүн кумир тутканчыларың бар? Кыргызстандын ичинен, дүйнө жүзүнөн. Мен Айгерим Расул кызын жакшы көрөм, өзү Кыргызстандан. Мен ошол Айгерим Расул кызы болуш керек. Анын ырларын аткарып көрдүңбү? Жок, аткарып көргөн жокмун. Негизи ырдаганы, жүрүшү ошо өзүнө алып жүргөнү. Келечекте ким болгон келет? Келечекте эл артисти болуш керек, бирок быйыл кайсы окууга тапшырам билбейм. Кайсы кесип болсо дагы ырдаганды таштабайм. Чыгармачылык дайым жаныңда жүрөт, кандай кесип тандабасаң да жакшы. Эми алгач биз көрөрмандарга баягы өзүң тууралуу бир кыскача маалымат берет. Мен Нурайым Акылбекова, Жалал Абад областы Аксы районунун Кызыл Жар айылында 2005-жылы туулгам. Үй бүлөдө 2 таанбыз. Комуз гитарада ырдайм. Комуз менен гитараны баягы сен маектериңди көрдүм буга чейинки берген баягы медиа порталдарга. Ошондо баягы өзүң эле үйрөнүп жүрсүң, буну? Ооба. Курстарга барган жоксуң? Өзүм үйрөндүм, анан кийин 9-класста бардым. Мен анда ырдап калдым уже. Болгону ыр тандоодо бир аз кыйналдым, ошондо барып ыр тандоочу. Ыр тандоочу. Дагы кайсы аспаптарды бересиң? Домбура кармап түшкөн сүрөтүңдү да көрдүм окшойт. Ооба, негизи гитара менен комузду жакшы билем. Анан дагы кошумча Yamaha домбура чертем, бирок жакшы эмес анча. Эми үйрөнөт. Комуз менен гитаранын баягы бири-биринен өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү буда 3 кыл болсо, буда 6 кыл. Бирок баары музыкада 7 нота, 7 үн бар. Эконтидин башкача базылганы менен бирдей үн чыгат, слух менен ооба. Кайсыңызды жакын өзүңө? Бирдей бер. Мен комузду жакшы көрөм, бирок гитарага деле жакшы көрөм. Жаңы үйрөндүм, ошон үчүн көбүрөөк гитараны чертем. Баягы өзүм үйрөндүм дебедиңби? Ошондой болсо деле баягы үйдөн бирөө чертип, музыкага жакын болсо керек.
бирок чертпейт. Атам гитара чертет, бирок атамдан үйрөнгөн жокмун. Башкача чертет. Ырдашат. А комузду баягы үйрөнгүм келет деп саттырып алдың да? Же үйдө барып эле? Мурун биринчи комузга ачканда бирөөнүн комузун чертчүм да, анан ал кечке сурачу бересиңерби деп, анан атам биринчи жолу комуз алып берген. Анан кийин дагы комуз алып берди, анан бул комузду белекке беришкен. 3 комузум бар. Дагы бир чыгармак. Анда гитараны жамгыр дегенди берем. Төгүлүптей алыстан каң булуп сагынып тоо үстүнөн карайт бизди кыйналып кусалыктан ооругансып шатырап төгө чамгыр булук кансып нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүн ычып туруп анан кое берем ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчанда көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга күчтүрүп бутту шилтеп жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү күндүн нурун коштошуп бир жумага балким майга нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүм ычып туруп анан кое берем ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчанда көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жамгыр Браво, молодец. Ошол Бишкекке келгенде сени жанагы кавер ырдаган кыздар менен Саадаттын ошолордун да жанынан көрүп калдым. Алар менен дагы бир чыгарма аткарып турсуңар. Ошонун баягы чыгарма аткарып калуунун тарыхы кандай болду? Кимден сунуш болду? Саадат эже экөөбүз жазышып турабыз. Анан бир оюбуз бар болчу, ыр жаздырсак жакшы болмок деп, анан мен бул жака келгенден кийин Саадат эжеге айтып, анан биз достой эле болуп калганбыз, анан ошол Блоке деген ырды кавер тарталы деп келип тарттык, видеону жаздырып. Канча ырды баягы жатка билесиң, өзүң дайыма ырдап, дайым сени менен коштоп жүргөн канча ыр бар? Негизи ырларды тез жаттабайм да, анан сүрдөнгөндө унутсам, анан негизи жатка билген бир 6 ыр бар. Кайсыл жака барсам да ошону ырдап жүргөм. Тойлорго чакыруулар болобу? Ооба, болот. Көп чыгып турасыңдар. Тойлорго чакыруу негизи көп эле, бирок биз үй бүлөбүз менен эле тойлорго көп чыкканды туура көрбөйт экенбиз. Кичинекей болгон үчүн мен дайыма бирөө жанымда жүрүш керек, анан туугандардыкына эле барабыз. Мындайлардан да отказбасың, баягы таанып алган. Жанагы эл артисти болгум келет деп калбадыңбы алдыда маектин жүрүшүндөчү? Бул үчүн эмне кылыш керек сенин оюңча? Мен Эл артистигине жетиш үчүн. Тынбай эмгектениш керек, өзү эл артисти болуп, анан мен өзүмдүн ырым болсо деле, бирок аранжировкасы жок, жалаң ушундай комуз, гитара менен жандуу үн менен жүрөм деп буйрса. Азыр деле жаздырган ырларың барбы өзүңдө? Же жалаң эле жандуу ырдап жүрөсүң? Эме жаздырганда аранжировка кылган жокпуз. Ошол мындай съемка менен эле тартабыз. Ошонун моундай фишка менен эле кетет да, эме моңдотпойбуз. Дагы бир чыгарма. Ырланандаштын кечирмени болсун. Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагам күнүм болуп көлмөңдөп тийгин. Кайдасың айтчы деге яшыгым азыр, кадырын кечиреме кечигип билдим. Эстесим мезилемин от болуп күйүм, эх жаным кечирилгизбейли күнүм. Мели көл арадан ай жылдар өтсө да, мен сенин махаббатың баары бир
asılım seni. Soranam geçerim mi barın sen unut. Erkem ay geçelim seni. Erkelevim mi kayrılıp gelçi geçirip beni. Erkem ay. Азамат, сен жанымда отуруп эле музыка эле угуп тургум келип атат. Уламымдан улам суранып элечи. Жакшы. Эми ушул Бишкекке баягы сен менен сүйлөшүп калганда, Бишкекке келгенден бери эле съемкалар болуп атыптыр, биринин артынан ар кайсы медиа порталдар чакырып атты. Убактыңды кандай кылып бөлүштүрүп атасың? Шаар аралап кыдырып жетиштиңби? Ооба, башында бир 4-5 эле интервью бар болчу. Анан бияка келгенден бири-биринен угуп эле көрүп кетти. Анан негизи планын түзүп алдык. Ошол жактан азыр бул жактан да чыгып ушул жаке эле интервью беребиз. Ошентип план түзүп алдык. Конкурстарга катышып көрдүңбү? Мектептин ичинен. Мектептин ичинде дайыма эле конкурстарга катышам. Анан бул гитараны ушу конкурстан утуп алгам. Кандай конкурстар? Кубаныч Баркабаев өзүнүн нурун, атанын кадырын билеличи дегендерде көп просмотр жакшы ырдаганга берем деген, анан утуп алдым. Көп болду да? 2 ай болуп калды. Жакшы. Анан азыр баягы интернет тармагы дагы өтө өнүккөн. Социалдык тармактарда Instagram, TikTok дегендерге сенин дагы катталуучуларың көп экен, көрдүк. Ошолорду канча убакытта баягы жетиштиң? Топтопчу азыркы учурда бул катталуучу топтоо дагы бир эмгекти талап кылат. Катталуучу топтогон азыр оңой болуп калды. Мен 2 жыл мурун эметкенде кичине кыйын болчу. Азыр GIF, накрутка менен эле анан TikTok ушундайларга такыр кирбейм. Түшүнбөйм. Ошол Instagram, анан YouTube'да эле. YouTube'да канча катталып болчу? 14 000 болуп калды. 15 000. Көрүлгөн ыр кайсы болду? Эң көп видеолорумдан өксүк ыры ошолор көп эле. Анан негизи ырларыбызды жыйнак кылып бир байке чарпы деген. Ошол ыр жыйнагыбыз көп, 900 000ден ашык. Кандай жанрга жакпайсың? Жанр баягы ырдаганда шаңдуу, муңдуу. Муңдуу болуш керек, бирок созулган ырларга көбүрөөк жакын да. Неси менен сени ырдатат? Эми созулган деген негизи менин үнүм ичке болуш керек. Анан созулганга өзүмдүн үнүм жетет. Анан негизи эле ушуну жакшы көрөм да. Баягы эме курстарга бардың беле? Вокал жок, барган эмес. Айылда жок да. Мектептин ичинде музыка сабагына жалаң беш алсаң керек. Ооба. Музыка сабагы кичинекейибизде өткөн. Азыр эми кандай чыгарма аткарып бересиң? Азыр комуз менен жалгызымсың да эми. Sevgilip sezindin kanatların, suycuz aliya darakların, sağınıp bargasız istey berin, sancıldız acarın talaşkanın, sargartıp ötkөндүн baraktarın, sandımdı sen çok dep jaratpadım, sınbadın sınına jaraşkanın, sanalar sen izdep barачанын, жалгызымсың, жалгызыңмын, аярымсың, аярыңмын, сен мени түшүнгөн жалгызымсың. Сен келчү айлуу кеч аппак кайын, сыры бар жан билбес мага дайын, сен укту ошол кез сурап алсыз, саматты алсыздай талан сайын, сагынып жүрөктү чалат жалын, сезгендей күн өтүп баратканын, сыймыктуу ошол кез сурап алсыз, саналар сен издеп барачанын, жалгызымсың.
азыр жалгызымсың деп калдың, эми сен жеке жашооңдо сурап өтөйүн. Бул жакта апаң да отурат, апаң бир эс уялышы да мүмкүн Баягы жактырган жигитиң барбы? Жок. Жок, ал ушул баягы сен өзүң азыр көрөрмандарды да топтоп үлгүрбөдүңбү? Эми пайда болот болсо керек, сага улам жазып тынчыңды алгандар. Ооба, жазатсак. Эми баягы көрөрмандар кандай кабыл алат сени? Көчөдөн таанып, сүрөткө түшүп? Жакшы эле кабыл алат, ооба, сүрөткө түшүп, анан жакшы суроо беришип. Биз жакта деген ош тарапта кетип атсаң антип туура эмес эле сүйлөшөт да мындай. А бул шаарда деген жакшынакай келип саламатсызбы деп сүйлөшөт. Бизде андай эмес негизи. Кайсылыр менен тааныды эл көбүнчө? Мурун видео киргизгенде баарын тең эле салганбыз, баары тең эле просмотр кетти, анан көбүнчө ушул жалгызымсыңды көбүрөөк жакшы көрөт, мен ырдагандачы. Жалгызымсың көбүнчө жагат болуш керек. Баягы көрөрмандар сени көргөндө жаныма келип калат дедим, ошондо кандай баягы кабыл тилектерин айтышат, эмне дешет? Балким ыр дагы суранышат чыгар, ушуларды ырдап берчи, могуларды дагы чыгарчы деп. Ооба, үйгө келип калышат, адрес табышычы, анан комузуңду кармап көрөйүнчү дейт. Анан кичине сурайт, үй бүлөм жөнүндө кызыгышат го. Анан сүрөткө түшүп, ушинтип өтүп. Гүлжигит Сатыбековдун айтпаса экен деген. Чамгыры коңур көздү төгүлүп турду бүткүл, кол чатыр кармабалы, сен мени билем күттүм, бүгүн да мени күттүң, жайнаган каректериң карагым келет менин, башка сөздөрүңдү укпашым керек менин, үнүңүз таптаза экен, көзүңүз башкача экен дегенде мен ойлодум, сүйөм деп айтпаса экен, чын эле ай, сүйөм деп айтпаса экен. Чамгыр майдаланды, апапак кар кайланды, ошол кеч сени күткөн баратты таңгайланып, жайнаган каректериң карагым келет менин, башка сөздөрүңдү укпашым керек менин, үнүңүз таптаза экен, көзүңүз башкача экен дегенде мен ойлодум, сүйөм деп айтпаса экен, чын эле ай, сүйөм деп айтпаса экен. Азыр комузду баягы ырдаш үчүн эле үйрөндүң да, же гүйдө четкенди билесиңби комуз менен? Өзүм үйрөнгөн үчүн, слух менен четкен үчүн гүгө мугалимдин жардамы керек экен. Анан ошого гүгө курска барганда деле мен гүн үйрөнгөнгө басым жасаган жокмун. Ырдаганды жакшы көрөм, ошон үчүн ырдаш үчүн эле. Эми ошол баягы көрөрмандарга өзүңдүн бир жакшы кабыл тилектериңди айтып өт. Бардык мени колдоп, көрүп, өзүнүн ой пикирин жазып, катталуучу көрөрмандарга салам жолдойм, жана мени колдоп жүргөнүнө рахмат айтам. Ошол. Урматтуу көрөрмандар, биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ыраазычылык айтабыз. Саламаттык болуңуздар. Изиңди барктай албай, сен азапка салып койсоң, түшүнчү күнөөлүү болсом, түбү жок түшүктөргө жаным сени салып койсом, күнөөлүү болсом деле келейинди, же сенсиз ыйлап жүрө берейинди,
Кечирбес жүрөк сенде, дарты көп жүрөк менде, калп эле күлө берейинби, агылып сүйө берейинби, артыңдан жүрө берейинби. Медиа 24 каналына катталып, лайк басып, комментарий жазып, каналга катталганды унутпаңыз.